жакшы, муну Марат Муканович, сиз тажрыйбалуу генералсыз. Конституциялык эмес кызматты ээлеп отурган киши конституциялык кызматты ээлеп отургандарга буйрук бере алабы? Бизде президент президентибиз болсо шайланган, ал конституциянын кепилдиги Жок. Бирдеме десе эле бир балекет баштады. Ошо президентибиз. Президентиңер менен аман бол. Мен айтып атам. Конституциялык кызматта отурбаган киши конституциялык кызматта кишиге буйрук бере алабы? Коопсуздук кеңеш бул конституциялык орган. Туура. Коопсуздук кеңеш. Туура. Эми караңыз. Россияны туурап киргизе салды. Мен айтып атпаймынбы? Эртең менен күз күнү карайт, Москвада эмне болгон болсо ошону сокуртуу бойдон кайталай беребиз. Бирок Россияда конституцияны, мыйзамды бекем кармап, конституция атайын кызмат киргизди Дмитрий Анатольевичке. Атайын. А биз сокур ошону кайталап койдук, бирок конституцияга дал келбегенин эч ким айткан жок. Мен каалайм ушундай болуш керек деди, болуп калды. Сиз тажрыйбалуу генералсыз. Келечекте, тарыхта мен бүгүн эле айтам, 100% ал конституциялык кызмат эмес деп бүгүн айтам. Сиз кийин айтышыңыз мүмкүн. Бүгүн айтып койсоңуз, ошол кызматты ээлеп отурган киши ГКМнын төрагасына, ички иштер министрине, коргоо министрине буйрук бергенге укугу барбы? Биздин конституциянын гаранты болгон президент. Президент дайындагандан кийин анткени мына мыйзамга да кирип атат, курамына, составына кирип атат, коопсуздук кеңеш киргизе берет. ООНдун генеральный секретарын деле киргизип койсоңор боло берет указ менен. Мен айтып атам, анын макамы барбы, жокпу деп. Макамы бар, убактылуу макамы бар. Жок, конституцияда жок анын макамы. Жобосу бар. Убактылуу жобосу бар. Конституцияда жок. Конституциялык органда конституцияда көрсөтүлгөн эмес. Ошон үчүн айтып атпайбыз биз. Көрсөтүлгөн эмес. Конституцияда көрсөтүлгөн. Конституцияда мурда көрсөтүлгөн. Мурдагы конституцияда көрсөтүлгөн. Жок, мурдада жок эле. Мурдагы мыйзамда көрсөтүлгөн. Жок. Ошондо кимдер турарын. Мына азыркыда болсо конституцияда президент өзү аныктайт деп атат. Марат Муканович, илгери деле президент өзү аныктаган, эч ким аралашкан эмес. Мен ошо коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген киши катарында айтайын. Президент илгери деле аныктаган. 30 жыл дегенди жакшы көрүп жакшы айтасыңар. 30 жылдан бери эле ушундай. Аны эч өзгөргөн жок. Бирок сиздер аша чаап кетип бартасыздар. Конституциялык эмес кызматты конституциялык кызматтардан жогору коюп коюп атасыңар. Сиз билесиз муну, макулсуз менен, бирок билем да абалыңыз, жагдайыңыз. Туура келбейт азыр андай жооп. Алакын Кесимович, эгерде чынына келсек, бул юридикалык жактан изилдене турган маселе экен. Бирок президентибиз муну дайындагандан кийин, өзү дайындагандан кийин ал өзүнүн ишин жазып атат. Бирок билесиздер, коопсуздук кеңештин төрагасынын астында, президенттин астында секретариат иштейт. Мен секретарь катары президентке түздөн түз башыйм. Мен орынбасарына да башыйм, башка да башыйм. Түздөн түз президент башыйм. Мына себеп сиздин конституциялык кызматыңыз бар. Да. Сиз мыйзамда отурасыз. Туура. Ал мыйзамсыз отурат. Мыйзамсыз деп айтыш кыйын. Конституциясыз. Дагы айтам, юридикалык жактан бир талкуулап көрөбүз. Эмнеге унчукпай калды билесизби? Талант Масадыков деген тажрыйбалуу, сабаттуу инсан, ал билип турат өзүнүн абалын. Ал билип турат. Ара төрөлгөндө төрөлгөндүгү бар, бирок күбөлүгү жок. Адакан Кесимович, мына жана мыйзамды улуттук коопсуздук боюнча чалгындоо жөнүндө талкуулап атканда анча мынча вопрос болуп кетпеди, суроолор. Ошондо дагы тигиндей кырдаал болуп кетсе, мындай кырдаал болуп кетсе, силер кантесиңер, өзгөчө чалгын органдары. Мына ушул сыяктуу да улуттук коопсуздукту, мамлекеттик коопсуздукту камсыздоодо мамлекетте мыйзамдуу түрүндө боло турган көп мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек. Ошонун ичинде биздин Масадыков мырзанын эл аралык тажрыйбасы бар, чоң абдан тажрыйбасы, билимин биз азыр пайдаланышыбыз керек. Менин оюмча ошол экини президент ошону эске алуу менен аны ошол эки кызматка дайындады. Ал өзүнүн жакшы жагынан гана пайдасын гана келтирип атат менин оюмча. Ошондуктан биз азыр ушул бирок жанагы сиз айткан юридикалык жагын дагы жолу айтайын, карап көрөлү. Караганда конституцияда. Так, дагы сунуштар барбы, урматтуу кесиптештер? Сунуш азыр келип түштү. 3 окууда каралсын деп коопсуздук кеңешинин катчысы бизге сунуш киргизип атат. Регламент боюнча мен ченемдерди силерге окуп чыктым. Биз тийиштүү чечимди кабыл алышыбыз керек.
урматтуу кесиптештер, кийинки сөз Адахан Кисенбаевичке берилет. Рахмат. Урматтуу министр, мен Мадумаров менен толук макул эмесмин дедиңиз. Ал мыйзам ченемдүү нерсе, ошон үчүн экөөбүз эки жактабыз. Толук эмес болушуңуз, толук макул болбошуңуз мүмкүн. Бизде азыр модага айланган 30 жылдан бери деген сөз, 30 жылдан бери министрлер менен макул болбой келген. Ал коркунучтуу эмес. Депутаттар дагы макул болбой келген, ал да коркунучтуу эмес. Мен үчүн ал кайгы эмес. Ал сыймык. Биздин кесиптештер мен көтөргөн маселени көтөрүп, менден да каттуураак сындап алып туруп эле, бирок силердин бир туура жериңер бар. Туура жыйынтыкта чечимди туура кабыл аласыңар. Чолпан Алыевна, өзүңөрдүн акылыңар жетпей, башка жактан албай өкмөт иштетпейсиңби деген суроого жооп жок болуп калды. Мен ушундай деп айтар элем да, өзүнүн акылы бар жигиттер менен кыздар Чолпан Алыевна өкмөткө кире албайт. Себеби алардын белдери бекем, ийилип, жасакерленип салам бере албайт. Же алардын ата-энелери, же туугандары жогорку кызматтарда иштешпейт. Бул жөнөкөй эле, себеби бирөө гана. Ошон үчүн акылдуу жигиттерибиз менен кыздарыбыз Кыргызстандан чыгып кетип баратат. Трагедиябыз ушунда. 2-3 мүнөттөн кийин мен жооп берейин деп Аристин жетекчисинин орун басары айтты. Ушул мезгилге чейин канча каражат колдондуңар дегенге. 2-3 мүнөт эмес, 30 мүнөт өттү, барбы? Канча каражатты иштеттиңер? 416 миллион доллар каралган. Каралган эмес. Ушул мезгилге чейинки иштеткен акчаңар. Ушул анда-анада отнять 320 миллион. 19 жылдын ичинде канча акча иштеттиңер? 68 миллион. Бүгүнкү күндө мен азыр сизге мына 320 миллион доллар деген бул 5 жыл 2018 жылдан баштап аткарылган долбоорлор боюнча. 19 жыл өттү. Курулганыңарга 19 жыл өттү. Канча акча иштеттиңер? Мен бул боюнча толук маалымат сиздерге берейинчи, Адахан Кимсанбаевич. Айтпадыңызбы 3 мүнөттөн кийин берейин? Адахан Кимсанбаевич, бул маалыматты биз жазып мен тактап берейинчи сиздерге. Менен такташып эмет берели. Анткени негизги каражат алуучу бул финансы министрлиги болуп саналат. Ошо финансы министрлигинен толук маалымат алып сизге расмий түрдө жооп берели. Андан кийин эгер Чыңгыз Азаматович, эгерде министрлерге караганда, өкмөткө караганда биздин кээ бир депутаттар жакшыраак маселени билген болсо, бул жака чыгарыңыз кийинкиде. Мен ошолордон сурайын да, ошолорго суроо берейин. Кийинкиде ошондой болсун. Бизде практикада ушундай болгон, парламентте ким кайсы мыйзамдын долбоорун коргоп жактаса, ал трибунада турган. Биз депутаттар ошого суроо берчүбүз. Мен Атажановго бермекмин ушул 5 канча суроолорумду. Эгер баарына жооп берген болсо, эки колумду көтөрүп, Азамат баракелде деп колдоп бермекмин. Бирок менин күмөнүм бар, бир суроого жооп береринде. Бул ушул. Экинчиден, мен бир да депутаттын атын атаган жокмун. Бирөөнүн да фамилиясын атаган жокмун. Бул жогорку кеңештин позициясын айтып атам. Үчүнчүдөн, шымыңарды чечип башыңарга кийип алга дегенде, өзүңөргө албагыла дагы, алып алсаңар, мүмкүн алардын бир туугандарысыңар, мен өкмөттүн тарабын айттым мен. Эгер өкмөткө айткан сөзгө тызылдап кетсеңер, жигиттер, ордуңарды алмаштыргыла да трибунага чыккыла. Биз өкмөткө айткан мен туура сыйлык аласыңар, эгемендүүлүк келет, башка келет. Мага асылбай көпчүлүксүңөр, билгениңерге добуш берип өткөрө бергиле. Сенин атыңды да атабайм мен, фамилияңды да атабайм. Ты слишком много берешь. Мен атымды атап атасың. Мен сен барсыңбы, жоксуңбу, бул жерде мен көңүлгө да. Жыйындан кийин эме баарыбыз калбайлыбы? Сүйлөшөлү чогуу. Жок, мен муну эки жигитке айтып атам. Мен силердин фамилияңарды өмүрүмдө атаган эмесмин. Мына экөөңөргө айтып атам. Мадумаров, Адахан деп мени атап атасыңар, экөөңөр силер. Ким эрте кетет, аны Кудай билет. Кудай билет. Ошон үчүн мен силердин сыйыңарга муктаж эмесмин. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, мындай кылалы. Эгерде ким долбоорду мыкты тааныйм, билем деген болсо, трибунага чыксын кийинкисинде. Биз ошолордон сурап алалы. Эгер өкмөт жооп бере албаса, биздин коллегалар жооп берсин. Рахмат. Эме урматтуу кесиптештер, конструктив түрдө эми иштейли. Биз баарыбыз Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.